Antivirus. Коронавирустан да кооптуу жаңы вирус пайда болдубу? Хантавирус деп аталган бул коркунучтуу илдет адамдарды өтө тездик менен өлтүрүп жатабы? Океандын так ортосунда токтоп калган кемеден чыккан табышмактуу вирус бүгүн бүтүндөй дүйнөнү дүрбөлүңгө салып жатат. Акыркы күндөрү дал ушундай жаңылыктарды көп угуп жатабыз. Бирок көпчүлүк дагы деле бир суроого жооп табай элек. Бул чынында кандай вирус? Андан чындап коркуш керекпи же бул бизден алыс болуп бизге тиешеси жок маселе бекен? Эң коркунучтуусу адамдардын көбү бул вирус тууралуу дээрлик эч нерсе билбейт. Ассаламу алейкум урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен Бек Шамиров. Бүгүн биз дүйнөнү дүрбөткөн хантавирус тууралуу таң калыштуу фактыларды айтып беребиз. Бул жөн эле медицина жаңылыгы эмес, бул ар бир адам билиши керек болгон маалыматтар десек туура болот. Анда баштадык. 2026-жылдын май айында Атлантика океанынын так ортосунда эч кимге керек болбой калган бир кеме пайда болду. MV Холдиус деп аталган чоң круиздик лайнерди дүйнөдөгү порттордун дээрлик баары кабыл алуудан баш тартышты. Бул кеме Аргентинадан чыккан. Башында кадимки эле туристтик сапар болчу. Эс алуу, саякат, кымбат жашоо, бирок бир нече күндөн ичинде баары өзгөрдү. Кеменин ичинде белгисиз өлүмгө алып келүүчү оор илдет пайда болду. Адамдар ооруй баштады. Абал тез эле кооптуу деңгээлге жетти. Адамдар жада калса бул оорунун айынан каза боло башташты. Эң коркунучтуусу, бир дагы өлкө бул кемени өз портуна киргизгиси келген жок. Себеби баары бир эле нерседен, жаңы пандемиянын башталып кетүүсүнөн коркушкан. Кеменин ичинде жалпысынан 149 адам болгон. Алардын 8-и бул ошол убактагы табышмактуу вирусту жуктуруп, 3-өө каза болгон. Бул жөн эле статистика эмес, бул океандын ортосунда башталган чоң коркунучтун биринчи сигналы эле. Дарыгерлер текшерүүдөн кийин бир гана диагнозду тастыкташты. Бул хантавирус эле. Бул аталыш жөн жерден чыккан эмес. 1950-жылдары Кореядагы Хантан дарыясынын аймагында белгисиз ысытма жүздөгөн аскерлерди жапырт кулаткан. Ошол учурдан кийин бул вирусту хантавирус деп атап коюшкан. Бирок бүгүнкү күндө бул кемеде болгон окуя окумуштууларды андан да катуу таң калтырууда. Себеби бул вирус мурда жөнөкөй коркунуч катары кабыл алынса, жугуштуу оору катары көрүнбөсө, эми дүйнөлүк деңгээлдеги олуттук коркунучка айланып, бул оору жугуштуу экендиги аныкталып олтурат. Эми дал ушул жугуштуулугу тууралуу кеп калалы. Дүйнөлүк коркунучтун эң башкы себеби кемеде табылган вирус кадимки Корея аскерлерини кырган хантавирус эмес, анын эң кооптуу түрү болгон Андес штампы болгон. Мына ушул жерден абал чындап коркунучтуу нукка өткөн. Буга чейин окумуштуулар хантавирус адамга негизинен келемиштерден, чычкандардан гана жугат деп ишенип келишкен. Башкача айтканда, оорулуу адамдын жанында болсоңуз деле өзүңүздү коопсуз сезсеңиз болмок. Вирус адамдын ичинде токтойт, андан да ары өтпөйт деп эсептелип келген. Бирок Андес штампы бул түшүнүктү талкалап такырынан жокко чыгарды. Бул вирус расмий түрдө адамдан адамга түз жуга ала турган биринчи хантавирус болуп калды. Элестетиңиз, сизге эч кандай чычкан тийген жок, эч кандай кир жерге барган жоксуз, бирок жоң гана оорулуу адам менен бир абада дем алып жатасыз. Ошол учурда вирус сиздин денеңизге кирип жаткан болушу мүмкүн. Дал ушул нерсе бүгүнкү күндө окумуштуулардын эң чоң коркунучуну жаратууда. Буга чейин анткени оору жугуштуу деп эсептелген эмес. Мына ошондуктан окумуштуулар муну көрүнбөгөн идеалдуу өлтүргүч деп атап жатышат. Себеби дүйнөдө хантавирустун ондогон түрү бар, бирок алардын көбү дагы эле чычкандардын ичинде гана жашайт. Ал эми ушул конкреттүү Андес штампы биологиялык тосмону бузуп өттү. Бирок эң коркунучтуу факт бул дагы эмес. Хантавирус жуккандан кийин адамды кандай абалга алып келет? Эмне үчүн дарыгерлер айрым учурларда жөн гана карап туруудан башка эч нерсе кыла алышпайт? Кийинки бөлүктө ушул тууралуу сүйлөшөбүз. Реестрден чыгуу татаал процесс эмес. Урматтуу мекендештер, реестрден чыгуу татаал процесс эмес. Орусия Федерациясынын аймагында миграциялык мыйзам бузуулардан улам көзөмөлдөөчү реестрге түшүп калган кыргызстандыктарга укуктук абалын оңдоого акыркы мүмкүнчүлүк берилген. Документтерди тактап толуктап албасаңыздар чоң айып пул салынып жатат. Андыктан документтерди мыйзам чегинде текшертип жасатып алыңыздар. Бул тизмеге кирип калгандар жумуштан, окуудан, керек болсо банк картасынан ажырап калышы мүмкүн. Реестрден чыгуу үчүн кадамдар: аймактык миграция бөлүмүнө кайрылып, тизмеге түшүү себебин тактоо, медициналык текшерүүдөн өтүү, эмгек келишимин түзүү, миграциялык карта жана каттоо мөөнөтүн узартуу, кемчиликтери бар документтер үчүн айып пул төлөө.
Документтерин мыйзамдаштырбаган жарандар Орусиядан депортацияланат. Толук маалымат алуу үчүн +7903 121 77 45 WhatsApp номерине кайрылыңыздар. Бирок хантавирустун эң коркунучтуу жери анын кантип жугушунда эмес, адамдын денесин кантип акырындык менен өлүмгө алып барышында. Бул вируска каршы бүгүнкү күнгө чейин так вакцина жок. Аны түздөн түз токтото турган атайын дары да жок. Башкача айтканда, дарыгерлер көп учурда вирустун өзүнө каршы эмес, болгону анын кесепеттери менен күрөшүшөт. Элестетиңиз, сиз ооруканага түшөсүз, бирок врач сизге биз болгону күтө алабыз деп айтат. Болгону дем алдыруучу аппаратка кошуп, организм өзү күрөшүп кетет деп үмүт кылышат. Мына ушул хантавирус менен болгон күрөштүн эң суук чындыгы. Өлүм көрсөткүчү айрым учурларда 40%га чейин жетет. Бул деген дээрлик ар бир экинчи адам аман калбайт деген сөз. Бул жөн эле сандар эмес, бул үй бүлөлөрдүн кыйрашы, бул күтүүсүз жоготуулар. Андан да коркунучтуусу, вирус дароо сокку урбайт. Ал диверсант сыяктуу иштейт. Дененин ичинде 8 жумага чейин унчукпай жашынып жата алат. Адам болсо бул убакытта кадимки жашоосун уланта берет. Жумушка барат, үй бүлөсү менен жүрөт. Эч нерседен шек санабайт. Бирок ошол эле учурда анын ичинде өлүмдүн сааты акырындык менен иштей берет. Ал эми вирус акыркы фазасына жеткенде баары өтө тез өзгөрөт. Оорунун биринчи белгилери башталган соң бир нече саатта эле адамды оор абалга алып келиши мүмкүн. Адам сырттан караганда жөн эле дем жетпей жаткандай көрүнөт, бирок чындыгында ал өзү денесинин ичинде акырындык менен чөгүп жаткан сыяктуу. Ал бир нече сааттын ичинде эле дем ала албай калышы мүмкүн. Демек, бул вирусту жуктурган адам 2 айга чейин эч нерсе болбогондой жүрө бериши мүмкүн. 2 айдан кийин бат оор абалда жатып калат жана эч кандай дары жардам бербейт. Жана көпчүлүк учурда 100 адамдын ичинен 35-40ына чейин бул оор ооруну жеңе албай калат деп айтылууда. Мисалга, коронавирусту жуктурган адамдар вакцинасы жок кезде, коронавирус чыккан кезде 100 адамдын ичинен 2 же 5 адам каза болгон эле. Мына ошондуктан окумуштуулар хантавирустан чындап коркушат, себеби бул вирус жөн гана оорутпайт. Ал акырын күтүп туруп, анан бир сокку менен адамдын өмүрүнө коркунуч жаратат. Жакшы кабар, бул вирус коронавирустай эле бат жукпайт, кадимки грипп сыяктуу эле бат тарабайт. Адистердин жана Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун баасы башкача. Алардын айтымында хантавирус дүйнөгө кеңири жайылып, жаңы пандемияга айланып кетүү коркунучу азырынча өтө төмөн. Эмнеге? Себеби бул вирус коронавирус же сасык тумоо сыяктуу классикалык аба аркылуу бат тараган респиратордук вирус эмес. Ал ар бир адамга оңой жукпайт, бат жайылбайт жана массалык эпидемия жаратуу мүмкүнчүлүгү өтө чектелүү. Башкача айтканда, COVID-19 сыяктуу сценарийди азырынча күтүүгө негиз жок. Оба Андес штампы адамдан адамга жугушу мүмкүн экенин көрсөттү, бирок бул өтө сейрек учур болуп эсептелет жана кеңири масштабтагы жайылуу азырынча катталган эмес. Негизи бул коркунучтар кайдан келип чыгат? Бул вирус кайдан пайда болот? Эгерде адамдан адамга жугуу коркунучу өтө сейрек болсо, анда адамдарга кайдан жугушу мүмкүн деген суроо пайда болушу мүмкүн. Бул суроого кыскача жооп бере турган болсок, келемиштер жана чычкандардан адамдарга жугушу мүмкүн. Оба дүйнөдөгү баардык келемиш чычкандардан эмес, кээ бир өлкөлөрдө жайгашкан келемиштер чычкандар гана дал ушул вирусту өзү менен кошуп алып жүрүшү мүмкүн. Окумуштуулар бүгүнкү күнгө чейин хантавирустун 50дөн ашуун түрүн аныкташкан жана алардын ар бири белгилүү бир кемирүүнүн ичинде жашайт. Эң таң калыштуусу, бул вирус аларга дээрлик эч кандай зыян келтирбейт. Башкача айтканда, келемиш вирус менен өмүр бою жашай алат. Ал оорубайт, алсырабайт, кадимкидей чуркап жүрө берет. Бирок ошол эле учурда айлана чөйрөгө заарасы, силекейи, калдыктары аркылуу вирусту тынымсыз таратып турат. Бул жөн эле жаныбар эмес, бул тирүү вирус фабрикасы. Үйүңүздүн жертөлөсүндө, кадимкидей гаражда же эски буюмдардын арасында көзгө көрүнбөгөн коркунуч жашап жатат. Бир караганда жөнөкөй чаңдай сезилет, бирок ошол чаңдын ичинде өлүм болушу мүмкүн. Дал ушул чаңдардын ичинде хантавирус жайгашы мүмкүн. Биз келемиштер менен миңдеген жылдардан бери жанаша жашап келебиз. Айылдагы сайраларда да бул келемиштерди кездештирүүгө, токойлордо да кездештирүүгө болот. Башкача айтканда, алар баардык жерде бар. Шаарлардагы канализациялардын ичинде дагы бар. Эң таң калыштуу нерсе эмне билесизби? Ушул ондогон коронавирус түрлөрүнүн ичинде азырынча бирөө гана Андес штампы адамдан адамга жугууга үйрөндү.
Bul bizge emneni bildiret. Bul degen korkunç azır ele bütpөгөнүн bildiret. Teskerисинче biz болгону башталганын гана көрүп жатышыбыз мүмкүн. Анткени эң коркунучтуу душман көзгө көрүнбөгөн, бирок дайыма жаныңда жүргөн душман. Хантавирус дал ушундай коркунуч. Ал алыста эмес, ал лабораторияда эмес, ал кээде сиздин үйүңүздүн дубалынын артында жашап жатат. Бирок дагы бир жолу баса белгилеп айтып кетүүчү нерсе, бул бардык эле чычкандарда, бардык эле келемиштерде жок. Бул бүгүнкү күндө Аргентинада жана Түндүк Америкадагы чычкандарда көбүнчө учурайт. Бирок эң маанилүү нерсени так түшүнүп алышыбыз керек. Бул хантавирус тууралуу сөз болгондо ашыкча паникага дагы орун жок. Ооба, жаңылыктар коркунучтуу угулат. Океандын ортосундагы кеме өлүмгө алып келген учурларда коркунучтуу угулат. Жаңы пандемия жаралып кетиши мүмкүн деп да коркушубуз мүмкүн. Мунун баары адамдарды дароо эле коронавирус мезгилине кайтарып салды. Көптөр дагы бир глобалдык карантин башталабы, кайра маска тагабызбы деген суроолор да бере баштады. Бирок азыркы учурда адистер жана Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун баасы башкача. Азырынча жаңы пандемияга айланып кетүү коркунучу өтө төмөн бойдон калууда. Демек, жыйынтыктап айтканда, хантавирус азырынча глобалдык апаат эмес, бирок ал бизге бир нерсени эскертип жатат. Табияттагы эң чоң коркунучтар кээде эң кичинекей нерселердин ичинде жашайт. Булар келемиштер. Достор, биздин видеобуз соңуна чыкты. Эгерде бүгүнкү чыгарылышыбыз сиздерге пайдалуу болсо, анда бул видеого бир мага жакты белгисин коюп, биздин каналга катталып кетүүнү унутпаңыздар. Сиздер менен Бек Шамилов болду. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Сизге бат авиабилет керекпи? Анда биздин WhatsApp'ка кайрылыңыз. Биз сизге арзан баада жашыруун комиссиясыз эң мыкты билетти 10 мүнөттө таап беребиз.